Японияга исламды жайган Абдурашид Ибрахим. Аккан арыктан суу агат дейт элибиз. Бул сөзгө бүгүнкү материалды даярдап жатып дагы бир жолу ынандык. Анткени бүгүнкү каарманыбыздын ата-бабалары Сибир хандыгынын падышасы Күчүм хандын убагында исламды жеткирүү үчүн Бухарадан атайын Сибирге барышкан. Болгондо да аларды Күчүм хандын өзү чакырыптыр. Тилекке каршы Орусиянын Сибирди басып алуусу менен максаттарда, пландарда өзгөрүп кетет. Бирок арадан 1-2 кылым өткөндөн кийин жанагы бухаралык туугандардын урпактарынын бири дин жеткирүү үчүн ата-бабасынын жолун улай Сибирден Жапон өлкөсүнө жол алган экен. Ата-бабасына татыктуу урпак болгон ошол киши Абдурашид Ибрахим. Абдурашид Ибрахим 1857 жылы Сибир аймагынын Иртыш дарыясынын бойлогон Тара шаарчасында дүйнөгө келет. Иртыш Орто Азиядан Сибирди көздөй аккан чоң дарыя. Анын бабалары да кудум эле Иртыш дарыясы сыяктуу Сибирге Орто Азиядан агылып барышкан. Ата-бабасынын түпкү теги Бухарадан болсо, апасы Башкыр улутундагы мугалим болгон экен. Абдурашид алгачкы таалимин атасынан алат. Атасынын аты Умар. Ибрахим анын чоң атасы. Атасы уулуна диний ийилим берип, баласынын жашоосунун пайдубалын дин менен курууга аракет кылган. Бирок өмүрү буга жар берген эмес. Абдурашид атасынан да апасынан да ажырап, өзүнөн 2 жашка кичүү иниси менен гана калат. Ал 7 жашынан жатак мектепке кирип, билим ала баштаган. Ал жерде 8 ай окуп, окуусун Оренбургтун, башкача айтканда Орунбордун, мусулмандар көп жашаган Албеново кыштагында улантат. Ал жерде орус бийлигинин мусулмандарга карата көрсөткөн ар кандай кысым басымдарына күбө болуп, зээни кейип жетилет. Элдин баатырлары элдин кыйынчылык тартып жаткан учурунда суурулуп жагат эмеспи? Андыктан аталган кыйынчылыктар Абдурашиддин жашоосуна өзгөчө багыт берген. Бул өзгөчө адам Орусиядагы мусулмандардын укугун коргоо үчүн баштаган жолчулугун дүйнөнүн бир учунан экинчи учуна чейин узартат. Ал жашоосунда аябай көп жолу көчкөн, балким ибадат ниети менен өтө көп хижрат жасаган. Анын мындай көчмөн жашоосу бала кезинен эле башталган экен көрсө. 14 жашынан томолой калган Абдурашид мектепке алып жаткан билимине канааттанбай, инисин алып Казан шаарына келет. Казандагы Кашкар медресесине кирип, иштеп, акча тапканча окуган экен. Ошол жылдарда Осман дөөлөтү менен Орусия империясынын согушу башталып кетет. Бул убакта Абдурашид паспортунун мөөнөтү эскириптир деген жүйөө менен орус бийлиги тарабынан кармалат. Коомдук иштерде жигердүү жүргөн жигитке берилген жаза чынында жазадан да көбүрөөк саясат болчу. Болбосо паспортуңдун мөөнөтү өтүп кетиптир деп өз жаранына 1 жылдык түрмө жазасын берген мыйзам эч жерде жок болсо керек. Болгондо да өспүрүм жигитти абакка салган мыйзам. Арине, уруктун өсүп чыгуусунда ызгаар сууктунда, чартылдаган чагылгандын да орду чоң. Анын сыңары дээринде адамдык улуу максаттардын үрүүнү жаткан инсанга түрмөдө кырсыкта бир мектеп болуп берери бышык. Абдурашид Ибрахимдин түрмөгө түшүүсү да анын келечеги үчүн чоң таасир берген. Ал түрмөдө көптөгөн мусулман түрк туткундары менен таанышып, алардан алган маалыматтарын Абактагы сырлар аттуу китебинде жарыка чыгарат. Абдурашид түрмөдөн чыккандан кийин балдарга сабак берип, тиричилигин уланта баштайт. Бирок анын ичинде мусулмандар жашаган башка жактарга кетүү кыялы оргуштап турган болчу. Андыктан кичи мекенинде көпкө турган жок. Кыялына карай бет алып, Түркистанга, азыркы Орто Азияга келип, Казакстандын аймагына келип жайгашат. Жаш жигит бул жакта жүрүп казак кызына ашык болуп калган экен. Кыздын атасы диндар жана кыраакы киши болгондуктан Абдурашиддин илим жолунан кетүүсүн туура көрүп, сенин алдыңа койгон улуу максатың бар. Кыздын артынан эмес, ошол максаттардын артынан чурка. Сендеги зээн ашыктык каттарын жазуу үчүн эмес, илим алуу үчүн, китеп жазуу үчүн берилген. Кандай чыгым керек болсо, мен каржылаймын. Истамбулга, андан ары Мадинага бар, илимиңди ал деп кеңеш берген экен. Ошентип 1879 жылы жолго аттанган Абдурашид Ибрахим алгач Истамбулга, андан кийин Хижазга жол алат. Ажылык ибадатын өтөгөндөн кийин Мадинада калып, илим алуусун улантат. Ал жерде фикх, тафсир, кыраат жана хадис сыяктуу диний илимдери менен кошо араб тили менен фарс тилинде үйрөнөт. Мадина шаары ал учурда саясий сүргүн жери сыяктуу да кызмат кылчу. Тагыраагы Осман дөөлөтүнүн падышасы Султан Абдулазиздин жанына кол салынгандан кийин өлкөнүн бир канча аттуу баштуулары Мадинага айдалат. Бул жагдай Абдурашиддин саясий жактан жетилүүсүнө да чоң мүмкүнчүлүк түзүп берген. Ал окуп жүрүп, ал жактагы саясий адамдар менен көрүшүп, саясий ой чабыты чабыттап, дагы да кеңейген экен. Андыктан Абдурашид үчүн Мадина шаары ары илимий, ары саясий мектеп болуп берген. Абдурашид Мадинада 5 жыл окуп, ижазатын алып, башкача айтканда дипломун алып, кичи мекени Таррага кайтат.
Ал жерде медреседе билим бере баштайт. Сүйүктүүнүн шаарынын даамын сезгенден кийин кайра кайтып барууну самабоо мүмкүн болбосо керек. Айтор Абдурашид да айылына кайтып келгени менен Мадина шаарын кумсай баштайт. Бирок айылдагылар жүрөгүндө жалыны бар жигиттин биротоло келбей коюусунан кооптонуп, башын никелеп жөнөтүшөт. Ошентип Абдурашид Коттуу шаарга жубайы жана окуучулар менен кошо кетмей болот. Алар менен ажылык ибадатын өтөгөндөн кийин окуучуларын илимди тереңдөөлөрү үчүн Мадинага таштап кайтат. Өзү кичи мекенине кайтып, медреселерди оңдоп түзөөгө киришти. Аллахтын жолунда жүргөн адамдардын жардамчысы Аллах болот эмеспи? Анын сыңары Абдурашид да Аллахтын жардамы менен өз пикирин ишке ашырууда кыйналган жок. Ал окуучуларын Истамбулга чейин жөнөтүп турууга да жетишти. Мындан улам Абдурашид Орусиянын 4 тарабындагы мусулмандардын ичинде аты тааныла баштайт. Орус өкмөтү канчалык анын иш аракетине бөгөт коюп, зыяндуу деп таап аны кысымга алса да, Абдурашиддин көтөрүлүүсүнө тоскоол боло алган эмес. Болбосо элестетиңиз, бийликтин ошончо бут тосууларына карабай, Оренбургда муфтий болуп шайланып калган. Ооба, мусулмандардын көйгөйлөрүнө чара издөөнү токтотпогон Абдурашид үммөттүн эркиндиги жана өз диндерин эркин жашоосу үчүн эмнелерди гана кылбады. Петербургка барып, өкмөт менен иш алып барууга да аракет кылып көрдү. Бирок өзү каалаган натыйжага жете албагандыктан Истамбулга жол тартты. Бирок ошентсе да Орусиядагы мусулмандарды унутта калтырган жок. Стамбулда жазган китептерин жашыруун түрдө Орусияга киргизүүнүн үстүндө иштеп жүрдү. 1897-жылы Мисирден Францияга, Болгариядан чыгыш Түркистанга чейин көптөгөн аймактарды зыяраттап кыдырды. Ал жазууну аябай сүйчү. Андыктан көптөгөн көргөн билгендерин жазууну таптакыр токтоткон эмес. 1900-жылы Орусиядан Монголияга чейин барып, андан Жапон өлкөсүнө барды. Ал жерде жөн отурбаган Абдурашид Жапон элинин жашоо тарызи мусулмандардын жашоосуна жакын экен деп, исламиятты жеткирүү үчүн ар кандай иш-чараларды жүргүздү. Бирок бул абалда көпкө узаган эмес. Орус өкмөтүнүн басымы Жапон өлкөсүндө да сезилип, ал жактан дагы кетүүгө аргасыз калды. Анан кайра эле туулуп өскөн жерине кайтат. 2 жылдан кийин Петербургка келип, Орусиядагы мусулмандардын көйгөйүн Мират гезити аркылуу кең аудиторияга жеткизе баштады. Анын гезитин адамдар ушунчалык ынтызарлык менен окушчу дейсиз, дээрлик ар бир окуучунун койнунда катып жүргөн гезитине айланган экен. Саясий иш аракеттерге басым жасаган Абдурашид Орусия мусулмандарынын саясий өкүлү катарында иш алып барыптыр. Орусиянын аймагында мындай статус ага чейин таптакыр болгон эмес. Бирок жакшы иштердин тоскоолдуктары көп болот дегени ушул беле. Кысымдар дагы да артып, басмаканасы да жабылып калат. Анан кайра чыгыш өлкөлөрүнө саякаттап, Монголия, Индия, Манчжурия, Корея, Жапон өлкөсү, Хижаз болуп олтуруп кайра эле Истамбулга келет. Бул саякаттагы эскерүүлөрүн Ислам ааламы аттуу китебине киргизип, Сыратул Мустаким журналында жарыялаган. Анын бул чыгармасынын окурманына айланган Мехмет Акиф Эрсой көптөн бери мынчалык таттуу чыгарма окуган эмес элем деп баа берет. Абдурашид Ибрахимдин ошончо өлкөнүн арасынан өзгөчө маани берген Жапон өлкөсү эле. Жапонияга мынчалык көп маани берүүсүнүн бир себеби батыш өлкөлөрүнүн ал жакта жүргүзгөн миссионердик иш аракеттери болгон. Алар Жапон элинин маданиятын бузуу үчүн колдон келген аракетин кылып жатышкан. Андыктан Абдурашид Ибрахим алардын кыймылына каршы туруу үчүн Азия коргоо күчү уюмун түзөт. Арыстан канчалык күчтүү болсо да чөөлөрдүн тобуна жеңилери турган кеп. Ошондуктан динсиздер топ-топ, тайпа-тайпа болуп гол салып жатканда, биз да бөлүнбөстөн жамаат болуубуз абзел. Айтор Абдурашид да Жапон өлкөсүндө жамаат түзүүнүн кызыктары болчу. Истамбулга кайткан учурда бул боюнча ошол учурдун падышасы 2 Абдулхамидке кат жолдойт. Кат Жапон элине дин жеткирүү үчүн мусулман тобун жөнөтүүсүн суранган мазмунда болчу. Бул талап ошол доордун шарттарынан улам аткарылбаса да, Абдурашид өз күрөшүнөн артка чегинген жок. Ал ортодо италиялыктар Ливиянын Траблус карпына бастырып кирип келишти. Абдурашид согуш майданына жөнөп кетет. Бирок адамдар Абдурашидке "Сен карып калдың. Ал жакта эмне кыласың?" дегенде, "Жок" дегенде аскерлерге суу таш берем деп айткан экен. Ал ошол согушта согуштук күрөштүн ичине чейин кирип, элди жихадка чакырып жүргөн. Кийин Стамбулга кайтып келип, согуш майданында көргөндөрүн баян жана конференцияларда эл журтка айтып берет. Улуттар биримдигинин Лозонда уюштурган Орусиянын кол астындагы улуттар конференциясына катышып, Орусия мусулмандарынын атынан талаптарды коюп, кийин Германияга кетет. Ал жакта орус туткундарына багытталган гезит басып чыгарат. Европадагы иштерин бүтүргөндөн кийин Орусия, Мысыр, Меккени зыярат кылат да 1934-жылы кайрадан Жапон өлкөсүнө жол тартат.
Большевиктик революциядан качып Токиого жайгашкан казандык мусулмандар менен бирге диний үгүт иштерин иликтөөлөрдү жүргүзө баштайт. Ошол убактарда ислам динин изилдей баштаган Тошико Исудзуга араб тилинен сабак берип баштайт. Токиого мечит курулуусу үчүн аябай чуркап, мечит бүткөндөн кийин ошол эле мечитте имамдык кыла баштайт. Бул Жапониядагы алгачкы мечит болчу. Маалыматтарга караганда аталган мечит Токиодо азырда турат. Бирок алдыга жылуу менен гана токтоп калган жок. 1939-жылы Жапон өлкөсүндө ислам дини расмий көрүнүштө таанылат. Бул да Абдурашид Ибрахимдин эмгеги. Анын аракети менен Жапонияда кичине да болсо мусулман жамааты пайда болот. Абдурашид Ибрахим 1944-жылы 17 августта Токиодо көз жумат. Бул кабар Жапон мамлекеттик Нихека радиосу аркылуу маалымдалган экен. Аталган радио өлкөнүн маанилүү кишилери үчүн колдонгон рубрикасын ошол күнү алгачкы жолу бир мусулман үчүн оболго жаңыртышыптыр. Сибирде бала, Мадинада талаба, шакирт, Истамбулда Мехмет Акиф Эрсойдун жакын досу, Петербургда журналист, Оренбургда Орусия мусулмандарынын муфтийи, Сарыкамыш менен Траблускарпта Осмон ордосунун аскери, Германияда татарларды Осмон ордосунун курамында согушууга үгүттөгөн үгүтчү, Токиодо исламдын жеткирүүчүсү. Айтор дүйнөнүн ар жеринде изин калтырган Абдурашид Ибрахим мына ошентип биздин каналыбыздан да орун алды. Аллахым Абдурашид Ибрахимдей чыгаан инсандарды бул үмбөткө дагы тартуу кылсын деген ак тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.